Саламатсыңарбы мени сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн бизде адеп сабагы. Сабагыбыздын темасы улуу кичүү менен мамилелешүү адеби. Сабагыбыздын максаты улуу кичүү менен мамилелешүү адеби тууралуу маалымат алабыз. Элибизде улууну урматта, кичүүнү азапта деген акыл кеп бар. Бул бекер жерден айтылган кеп эмес. Ар бир адам улууга урмат, кичүүгө ызат менен мамиле кылуусу зарыл. Сүйлөп жатканда мейли ал улуу болобу, мейли кичүү болобу, ар бир адамдын оюн толук уга билүүгө аракет кылуубуз керек. Бирөөнүн оюн бөлүү, өзүнүн оюн туура эмес болсо да таңылоо бул адепсиздиктин белгиси болуп эсептелет. Сүйлөшүп жаткан учурда сөздөн жаңылса, ал сөзүмдү кайра алдым же кечирип коюңуз деп кечирим суроо маданияттуулуктун белгиси. Адамдын жакшы жагын көрө билип, аны колдоп, ага жакшы мамиле жасоо алака мамиледеги ийгиликтин ачкычы. Китебибизде атанын сөзү акылдын көзү деген аңгеме берилген. Ушул аңгемени өз алдыбызча окуп, суроолорго жооп беребиз. Үйгө тапшырма Барпы Алыкуловдун санат ырын жадка айтабыз, суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле адеп дептерибизге бабалардын сөзүн билип ал, накыл кептерин жазабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.